Бүгүн Ош шаарында кала башчысы Таалайбек Сарыбашевдин балдарга арналган балаты майрамы өттү. Ага Ош шаарынан мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдары, ошондой эле мыкты окуган окуучулар чакырылды. Иш-чарага жалпысынан 500гө жакын бала келди. Алгач эле Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев балдар менен амандашып, кирип келген жаңы жыл менен куттуктады. Андан соң жаңы жылдык жогорку маанай тартуулаган келечек чыгармачылык балдардын борборуна ыраазычылык билдирди. Мен құттықтауның астында şu жалпы залда отырғандардың атынан, ата-энелердің атынан, şu біздің Ош шаарындағы келечек балдар чыгармачылык борборунун жамаатына, мына жашынакай біздің аркада турган уул кыздарыбыз бизге жашынакай сахнада руханий байлык тартуулашты да. Аябай көп күндөн бери ушу бизди куттуктайлы, жакшынакай бийлерди бийлеп берели, ырларды ырдайлы деп мына биздин досторубуз бизге жакшынакай ырдап беришти. Бардыгыңыздардын атынан рахмат айтып, ушуларга бир кол чаап коеюн. Таалайбек Сарыбашев өз сөзүндө жаш муундарды жаркын келечек күтүп тургандыгын айтып, ал үчүн балдарга зарыл болгон шарттар түзүлөөрүн белгиледи. Ошондой эле аларды мыкты окуп келечекте жакшы ийгиликтерди жаратууга чакырып, сапаттуу терең билим алуунун маанисин түшүндүрүп өттү. Бала бакчалар курула баштады. Балдарыбыз үчүн биз көп жакшынакай шаардагы скверлерди, парктарды оңдоп атабыз, дагы оңдойбуз. Ошол парктарда Кудай буйруса мына сиздер ойнойсуздар. Эми кирип келе жаткан жаңы 2020-жылдагы силер үчүн жакшы жылдардан болсун. Жакшы окуп, жакшы билим алып, эжекеңердин, агайларыңардын айтканын угуп, азыртан убакытты теке кетирбей жакшы окуп алсаңар, келечекте силер кыргыз мамлекет үчүн, эл үчүн жакшы кызмат кылган, ата-энеңерди кубандырган, агай эжекеңерди кубандырган жакшы балдар кыздар болосуңар. А биздин милдетибиз силерге буйруса жакшынакай шарт түзүп берүү болот. Тиги жылтылдап büyüp ооз толгон болатыны коя. Андан соң иш-чаранын экинчи бөлүгү башталды. Кала башчысы Таалайбек Сарыбашев балдар менен бирге иш-чараны көрүп жатты. Мында Ош шаарында келечек балдардын борбору уюштурган сахналык көрүнүш менен коштолгон концерттик программалар коюлду. Аязата Аяз кыздын образын жараткан сахналык көрүнүш жаш балдардын кызыгуусун жаратты. Алар жаңы жылдык балатыны жандырып иш-чарага келген балдарды бийге чакырды. Балаттын майрамына келген балдар концерт абдан жаккандыгын билдирип, биздин чыгармачыл топко жаңы жыл жөнүндөгү ырларын дагы айтып беришти. Жаңы жыл мага неме чычкандар 2020-жыл менен жакты. Анан кийин Аязата келгени жакты. Жаңы жыл биздин маанайыбызды абдан көтөрдү. Концертти жакшы көрдүк, абдан кубат. Аязата келиңиз, колуңуздан бериңиз, жаңы жылды куттуктап подаркадан бериңиз. Бүгүнкү майрам мага өтө жакты. Буларга рахмат, булар ырдап бийлеп беришти, мен разымын. Что такое Новый год? Это дружный хоровод, это смех ребят, веселый возраст, красивый ел. Вот что значит Новый год. Новогодняя погода, просто сказка за окном. Нас поздравить с Новым годом. Дед Мороз приходит в дом, что-то каждому подарит, пожелает всем добра. Не волшебное оставит в нашем доме до утра. Сага деген махаббаттын балын татпай тозун таттын көрбөсөм мен сүйбөйт элем кайдан сени учураттым. Иш-чарага келген балдар белек алууну каалагандыгын айтышты. Андан соң кала башчысы Таалайбек Сарыбашевдин балдарга арналган белектери таркатылды. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, Айбек Үсөн уулу, жаңылыктар.